Адина Биджанова Ош шаарындагы Туран муниципалдык аймагынын жашоочусу. Кырдаалдан улам азык-түлүккө муктаждык жаралып кала тургундары үчүн кызмат көрсөтүп жаткан ишенимдүү телефондорго байланышкан. Алло, саламатсызбы, горячая. Фамилияңыз? Адистер Айдина айымдын өздүгүн жана дарегин тактап тийиштүү аймагынын өкүлүнө жиберген. Маалымат дароо келип түшкөн соң муниципалдык аймактын кызматкерлери гуманитардык жардамды жеткирип берди. Адина Биджанова сыяктуу шаардын жашоочулары атайын байланыш түйүндөрүнө миңдеп кайрылууда. Мен кыйланып, азыр иштери жок, үйдө отуруп телефонду чалдым. Ошон үчүн менге жардам беришти. Чоң рахмат мээреге дагы. Үйдө мана бир айдан бери отурабыз, иш жок, акча жок, мени бакуучум жок. Ошон үчүн телефон чалды. Бүгүн келди, чоң рахмат алып келгендерге. Шаарга өзгөчө абал режими киргенден тартып, жарандардын суроо талаптарын өзгөчө социалдык колдоо көрсөтүү үчүн ачылган ишенимдүү телефон кызматы 24 саат бою иш алып барууда. 18 марттан ушул күнгө чейин 1800 адам кайрылган. Анын 1200-ü азык-түлүк алуу үчүн байланышып, жардам дароо көрсөтүлгөн. Ишенимдүү телефондордон тышкары мэриянын атайын социалдык баракчаларынан дагы кайрылуунун саны үзүлбөйт. Жарандар муктаждык гана эмес, карантинге байланыштуу маселелер боюнча тынымсыз кайрылууларды жиберүүдө. Экинчи этабында өзгөчө абал киргизилгендигине байланыштуу жарандар коменданттык саат боюнча көп маселелер боюнча кайрылып атышты. Ал эми үчүнчү этабында жарандардын көпчүлүгү азык-түлүк продукцияларына болгон баалар боюнча кайрылышты, андан кийин жардам боюнча көп кайрылып атышат. Bir суткада ишеним телефонуна 60-70 кайрылуу түшөт. Ошонун ичинен 49-50-үсү азык-түлүк продукцияларын сурап кайрылган жарандар. Бүгүн дагы адаттагыдай эле каладагы Туран муниципалдык аймагынын жашоочуларына гуманитардык колдоолор көрсөтүлүүдө. Муниципалдык аймак шаардын чет жакасында болгондуктан аз камсыз үй бүлөлөрдүн жана көп улуттун өкүлдөрү отурукташкан. Жалпы 42.700 жашоочу бар. Алардын ичинен 2500 үй бүлөгө азык-түлүк таратылды. Биздин элибиз азыркы учурда тынч. Эми ар кандай жардамдар келип туруп, аларды биз комиссия менен карап чыгып туруп, өтө муктаж элдерге таратып атабыз. Өзүңөр көрдүңөр, азыр дагы комиссиядан чыктык. Комиссиянын мүчөлөрү менен тизмелерди текшерип, ар бир жаранды муктажбы, муктаж эмеспи үйүнө чалып сурап туруп, анан чечип аларга жардам көрсөтүп жатабыз азыркы учурда. Бизге деле мына жардам берип атат, мэриядан келип атат, комитеттерден барды списоктарды алып, ушу муктаж болгон адамдардын баарына таркатып берип атат. Рахмат ошолорго. Мынандай оор абалда бардыгына эме кылып берип атышат, азыр айлык деле жок болуп атат. Бүгүнкү күнгө чейин 41.745 үй бүлөгө азык-түлүк жеткирилип, бир катар материалдык колдоо жүргүзүлгөн. Ал эми илдет менен күрөшүү үчүн ачылган атайын эсепке 4.400.000 сом акча каражаты түшкөн. Каражаттын көпчүлүк бөлүгү дарыгерлердин коопсуздугу үчүн каралып, медициналык коргонуу каражаттарына сарпталууда. Материалдык резервден таркатылган унга кошумча 10.000 литр майда дал ушул эсептен коротулган. Кала бийлиги жүргүзүлүп жаткан иштерди ачык айкын болуусун камсыздап, атайын элдик комиссияларды түзгөн. Үйлөрдө дагы өзүнчө комиссиялар түзүлгөн. Алар дагы ошол ар бир үйдөгү муктаждарды аныктап, аймактык башкармалыктын комиссиясына сунушташат. Ошол каралып, баягы даректүү жеткиргенге бүгүнкү күндө аракет болуп атат. Апрелдин 23-үндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнөн дагы материалдык резервдер фондунан бизге 18.222.400 сом акча каражаты бөлүнүп, ага жалпы шаардагы 22.778 адамга азык-түлүк пакеттерин даярдап атабыз. Мамлекет аз камсыз жана күнүмдүк тиричилик менен жан баккан жарандарды камкордукка алуу үчүн болгон күч аракетин жумшоодо. Ош шаарындагы жардамга муктаж үй бүлөлөр 166 кыска номуру, MEP Чекит Ош City Чекит KG сайты жана социалдык баракчалары аркылуу кайрылса болот. Абдумалик Базарбаев, Эламан Акбаев, жаңылыктар.